Экинчи пункт бул деген бизде өзүңүздөр билесиздер, мына Баткен районунун Самаркандык, Актатыр, Аксай айылдык аймактарда бизде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасынын жарандарынын үйлөрү аябай татаал, аралашып, кээ бир жерлерде шахматтык режимде жайгашып калган жерлер бар. Биз азыр ошо протоколдун экинчи пункту менен ошол аралашкан жерлерди мындай тактап бир тараптуу кылыш керек деп тапшырма бердик. Бул тапшырманы 1-мартка чейин ушул биздин топографиялык группалар иштеп, бизге өкмөттүк делегациялардын жетекчилерине сунуш бергиле дедик. Негизинен айтып кетсек, азыркы мезгилде 2 участок каралып атат. Бул өзүңүздөр билгендей Арыктын асты деген участок и Самаркандыкта бир кирип кеткен жерлер бар. Ошолор боюнча бүгүнкү күндө биз азыр өзүбүздүн кишилерне да сүйлөштүк. Бул азыркы мезгилде вариант, ошол чечиле турган варианттар бар. Ошону дагы бир ирет иштеп туруп, уже анык макулдашылган варианттарды биздин өкмөттүк делегацияларга чыгарыла деп белгиледик.